Эми кыргызстандыктар даярданып жаткан Кадыр түн тууралуу азыноолак сүйлөшсөк, 22-июнга караган түнү Кадыр түн деп белгиленди. Бул кеченин кадыры, аны кантип туура өткөрүү керек жана кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат. Мындан башка Кадыр түн орозо айындагы касиеттүү түн деп эсептелет. Бул түнү мусулмандар таң аткыча уктабастан багы жакшы ой тилек менен элге тынччылык, токчулук, бейпил турмуш каалап, жакшылыктарды тилеп Куран окуп өткөрөт. 1000 айга барабар болгон бул түндү кантип туура өткөрүү керек? Бул суроолорубузду 11 каналынын студиясында турган Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси Максат Осмон уулуна узатмакчыбыз. Куш келипсиз, Максат мырза. Ассаламу алейкум. Негизи жогоруда мен белгилеп өттүм, бул түн 1000 айдан дагы артык деп айтылат экен. Андыктан баягы өзүнүн эрежелери бар демекчи. Эмнеден улам мындай аталып калганын алга чечмелеп өтпөйбүзбү? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан өтө мээримдүү, ырайымдуу Аллах Таала бардык мактоолор болсун, шүкүрлөр болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу байкелер, эжелер, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала ушунчалык улуу, берекелүү, куттуу Рамазан айына бардыгыбызды жеткирип отурат. Баарыбыз тең Аллага чын жүрөктөн шүгүр кылайлы. Мына бүгүн 21-ден 22-не карай түнү Кадыр кечеси да келип калды. Аллах Таала бардыгыбызга Кадыр кечесин жакшынакай, Аллах Таала өзү ыраазы болгондой өткөрүшлүк ар бирибизге Аллах Таала күч кубаттар насип кылган болсун. Бул Кадыр кечеси деген Лайлатул Кадыр, Куранда дагы Кадыр деген сүрө бар. Аллах Таала Кадыр кечесинде Курани Каримде түшүргөн. Кадыр кечеси бул өзү 1000 айдан бул жакшыраак экен. Кадыр кечеси бул Курандын туулган күнү. Ушул Кадыр деген сөздүн мааниси, Кадыр деген өзү тагдыр деп коет. Бул ушул түнү адамдын, ар бир мусулман адамдын келерки 1 жылдык тагдыры чечилет экен. Кандай адам өмүр сүрөт, анын ырыскысы, анын бардык акыбалдары тең ушул түнү 1 жыл бою тең чечилет экен. Аллах Таала ушул түнү бардык рахмат жана азаптын дептерлерин Жибраил периштеге берет. Ал эми өсүмдүктөрдүн, жашылчалардын ырыскынын дептерин Аллах Таала Микаил периштеге берет, шамал менен жамгырдыкын Исрафил периштеге берет. Ал эми ушул бул жылы ким дүйнөдөн кайтат, ким бул дүйнөдөн коштошот, анын дептерин Аллах Таала Азраил периштеге берген. Негизи бул Кадыр түндү кантип туура өткөрүү керек? Жогоруда мен айттым, эрежелери албетте бар экендигин билебиз. Кыскача болсо ошолорго токтоло кетесизби? Бул түнү эң негизден бейкапарчылык менен өткөрүп салбаш керек. Бул түн өзү азыр негизи эле түн кыска. Ушул кыска түндү дагы бейкапарчылык менен жөн эле убакытты теке кетирип салбастан, балким туура пайдаланыш керек. Ушул кыска эле түн ичинде көп жакшы амалдарды кылыш керек. Ушул бир эле түн өзү 1000 айдан жакшыраак, сооптору өтө көп. Ошондуктан ушул түнү көбүрөөк Куран окуш керек. Эң көбүрөөк сооп бул Курандан келет. Куран окуп, намаз окуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким Кадыр кечесинде 2 рекет намаз окуса, биринчи рекетинде Фатиха сүрөсүн окуп, 7 жолу Ихлас сүрөсүн, тактап айтканда Кул хуаллаху ахад сүрөсүн 7 жолу окуса, ушинтип 2 рекет намаз окуп туруп, намазды 2 жака салам бергенден кийин 70 жолу астагфируллаха ва атубу илайхи, мен Аллах Тааладан кечирим сурайм, Аллах Таалада тоба кылам деп 70 жолу айтса, анда Аллах Таала ушул адам өзүнүн ордунан турганга чейин Алла өзү ушул адамдын ата-энесинин күнөөлөрүн кечирет. Жана Аллах Таала периштелерди түшүрөт. Ушул периштелердин бардыгы тең кечирим дуастарын кылат экен. Намазды көбүрөөк окуш керек. Зикирлерди субханалла, альхамдулилля деп зикирлер көп кылып, дуа кылып, Аллахтан сураныш керек. Аллах Таала эмнени сурасаңар, бардык сураганыңарды берем. Кимдин кандай бир хажаты бар, кимдин муктаждыгы бар, ким ооруп аткан болсо, сураган нерсеңерди Алла сурагыла, сураган нерсени бардыгыңар берем деп туура пайдаланыш керек да. Биз билебиз, бул түндү мырзалардын көбү негизи мечитте болушат, ошол жактан өткөрүшөт. Бирок айымдарга кандай шарттар бар экен? Айымдар болсо үйдө болушсун, үйүндө алар отурушуп, кээ бирлер ушунда азыр жакшы телеканалдарда жакшы баяндар болот, жакшы үгүт насааттар болот, жакшы лекциялар, сабактар болот, ошолорду укса дагы болот. Үйдө отуруп алып дагы алар ошо жана айткан амалдарды Куран окуп, зикир кылып, дуа кылып, алар да таң атканча үйдө амалдарды кылса жакшыраак болот да. Жогоруда сиз айтып өткөндөй, Кадыр түн күн баткандан таң атканга чейин, башкача айтканда күн чыкканга чейин тосулат, бирок таң атканга отурууга мүмкүнчүлүк жок болсо кандай болот? Эми ислам шариятыбызда мажбур жок. Буну ким кыла алса, кудурети жетсе, ошо адамдар кылат. Ал эми ким уйкусу келип ооруп аткан болсо, үзүр болсо, аларга эч кандай
шариатта кыйнамай нерсе жок. Негизи эми арабызда деле кездешсе керек, кадыр түндү дос тааныштардын багы чогултуп алып өзүнчө майрамга айланып кетиши да мүмкүн дегенде ислам дини жол береби буга? Эми эң жакшысы эркектер мечитке барып, азыр ар бир мечитте имамдар баян кылышат, жакшы сөздөр болот, дават болот, үгүт насааттар болот. Эркектер эң жакшысы мечитке барыш керек. Эми кээ бирлер үйлөргө чогулуп алып, үйдө өткөрө берсе, эгерде ал шаң шөкөткө айланып, эгерде күлкү менен эле бейкапарчылык менен өтсө, бул өтө эле бул бир зыянга, бир өкүнүчкө алып келип калат да. Анткени ушунчалык Аллах Таала кадыр кечесине мүмкүнчүлүк берип жашоо берип аткан болсо, муну жөн эле бейкапарчылык менен өткөрүп салуу өтө өкүнүчтүү амал болуп калат да. Дагы бир суроо, айт намазы туурасында дагы кандай программалар каралган быйылкы жылга? Буюрса айт намазыбыз буюрса жекшемби күнү 25-июнда болот. Буюрса эртең менен багымдат намаздан кийин эркектер бардыгы тең барып намазга даярдыктарды көрүп алып, анан кийин ороз айттын ошо өзгөчөлүгү ушундай, эртең менен бир нерсени жеп барган болсо бул жакшы сооптуу болот. Жакшынакай таза кийимдерди кийип алып, анан ушу намаздарга барып, ушул күнү айт күнү бардык урушуп кеткендер менен ким бир таарынышып калган болсо ошолордун бардыгын тең ынтымакташып, достошуп. Дагы бир айтып кетет турган нерсе, Аллах Таала кадыр кечесинде бардык адамдардын күнөөсүн кечирет экен, бирок 4 түрлүү адамдын күнөөсүн Аллах Таала кечирбейт деп хадисте келет. Биринчиси мудминул хамр, ким арак ичип, ичимдиктерди ичип жүргөн болсо, экинчиси аакул валидайн, ата-энесине тоң моюн, ата-энесин наразы кылып жүргөн болсо, үчүнчүсү катиур рахм, бул тууганчылык, бир тууганчылык мамилени үзгөн адамдар, төртүнчүсү ушул бир тааныштар менен болобу, кимдер менен болсо дагы 3 күнөн ашык сүйлөшпөй жүргөн болсо, Аллах Таала ушул адамдардын күнөөсүн кечирбейт. Ошондуктан ушул түнү ким менен урушуп кеткен болсо, кимге касташып калган болсо, наразы болуп кала турган болсо, ким ата-энесин таарынтып алган болсо, ошондуктан ушул түнү алыста болсо да телефон чалып, алардын кечирим сурап, аларды куттуктап Рамазан айы менен бардыгы менен жакшы мамиледе болууга чакырат элек. Рахмат маегиңизге. Сиздин айткан кеңештериңиз мен ойлойм телекөрүүчүлөр үчүн пайдалуу болот деп. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси Максат Осмон уулу менен кадыр түн тоосуунун шааниси туурасында баарлаштык. Ыраазычылык билдиребиз.